Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүбүздүн жакшы мультфильмди сиздер үчүн тартуулап бердик. Ойлойбуз сиздерге жакты деп. Биздин кичинекей көбөктөр да өзүнүн маанайы көтөрүлүп, окуусунда же болбосо садикке аттанган учуру, же болбосо жалпы биздин көрөрмандардын арасында таң эрте ысык чайын даярдап, андан кийин жумушка аттанып турган кези, же болбосо жаштарыбыз, же болбосо жалпы эле ушул билим чөйрөсүндө эмгектенгендер өзүнүн сапарын улап чыгуунун астында тургандыр. Эмне дейбиз, сапары жакшы, ийгиликтер менен коштолсун, бүгүнкү күнү ар дайым мындай жакшы маанай менен өтсүн. Биз өз берүүбүздү болсо астына карай сүйрөйбүз. Ооба, бүгүн биз программабызды алдына карай улантабыз. Бизде бүгүн конокто, мейманда сиздерге дагы мына ушундай жагымдуу музыкадан соң дагы бир сонун маанай тартуулайм деп мейманыбыз келип калган чагы. Тааныштыра кетсем, деги эле маданияты мыкты кызматкери, Маржан тобунун солисти, ырчы Назгүл Каныбекова келип, сиздерге сонун бир маанай тартуулаганы турат. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы. Сизге дагы кутман таң. Маанайыңыз кандай, жакшыбы? Маанай жакшы, буюрса таң атпай. Кандай келип алдыңыз? Uykuңуз ачылбай. Эшикте жамгыр башталып, буюрса күздүн илөөү сезилип атат. Күздүн жыты келип. Суу болбой келип алдыңыз. Ооба. Суу болду эми бир аз. Жакшы бирок. Таң атпай, таңкы уйкуңузду бузуп, биз үчүн, угармандарыбыз, көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы бир сонун маанай тартуулайм деп келип бергениңизге ыраазычылыктарды билдиребиз. Анан алгач бир угармандар менен, көрүүчүлөр менен бир аз саламдашып, таанышып, өзүңүз тууралуу маалымат айта кетсеңиз болот. Жалпы теле көрөрмандарга кутман таң. Баарыңыздарга салам. Жалпы ошол таңды биз менен тосуп жаткан баарыңыздарга ийгилик каалап өтөйүн. Анан мен өзүм Токтогул районунан. Токтогул районунда жарык дүйнөгө келгем. 2016 окуун бүтүрүп, 2022 эл катары университетти бүтүрүп, музыкалык билим алып, ошондон бери ошол кыргызыбыздын комузун колубузга кармап, элибизге кызмат кылып келатабыз. Жалпысынан ушундай. Абдан сонун, кайра эле кош келиптерсиз дейбиз. Абдан сонун маек мурдун астында турабыз. Деги эле Токтогулду эселе баардыгыбыз ырчылар деп билебиз. Мукаммендүү инсандар. Албетте, анан айтсаңыз, ушул Маржан тобунун солисти деп дагы тааныштырып калдым. Анан эмне ушул Маржан тобуна кантип келип калдыңыз? Бул окуу жайды кантип тандап алдыңыз? Ошол тууралуу дагы маалымат берип өтсөңүз. Манас университетине тапшырып, анан ал жактан устаттын колуна түшүп, ошол жактан топко кабыл алынып калгам. 2017-тен бери ошол чоң сахнага чыгып, эжелерибиз менен бирге ошол терме санаат дастандарды аткарып, ошол топ менен кызмат кылып келе жатабыз. Абдан сонун, абдан сонун. Анда эмесе биздин көрөрмандар үчүн кандай дейсиз? Эфирибиздин башында эле бир комуздун мукамдуу үнү менен жакшы бир чыгарма калтырсаңыз. Кайсы чыгарманы бересиз? Анда Майра Керимкызы апабыздын бар болгула деген чыгармасы болсун. Жалпы көрөрмандарга аткарып берейин.
анткени тилек, анткени келечеги силер сиңер. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда талайын издеп тапкан жан болгула, байсалдуу сапар буйрук улуу көчтө барыңар аман эсен бар болгула, барыңар аман, барыңар эсен, барыңар аман эсен бар болгула, барыңар замандаштар бар болгула. Баракелде, чындыгында эң сонун аткаруу болду. Бардык кыргыз журтту бар болсун деген жакшы тилектерди айтабыз. Мен сизге эң сонун чыгарма болду, ыраазычылыктарды билдиребиз. Абдан сонун, угармандарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө да бир сонун маанай тартууладыңыз деп айтсак таңышпайбыз. Замандаштар, дос курдаштар үчүн. Анан айта кетсеңиз, азыркы учурда кандай жумуштар менен алектенип жүрөсүз? Кандай чыгармачылыкта кандай өзгөрүүлөр же болбосо өнүгүүлөр? Азыр кайсы тармакка көбүрөөк басым жасоодосуз? Негизи жеке чыгармачылык менен көбүрөөк иштеш керек. Аны ошол ыр тармагында жүргөндөр бардыгы эле билсе керек. Анан эч болбосо ошол комуз кармап алып, күндө комуз менен ырдап туруш керек. Бул эми биз үчүн кандай десем, спортсмен күнүнө машыккандай эле биз үчүн да ушундай машыгуу да. Бир жума комуз кармабай калсаң эле бир аз алыстай түшөсүң дегендей. Анан ошол элибиздин кызматындабыз. Той кызматтарда кызмат кылып, андан сырткары ошол университетте калоочулар үчүн студенттерге комуз үйрөтөм. Кружок катары десек болот. Кружок катары. Азыркы учурда ушундай эле. Студенттерге комуз үйрөтөм деп калдыңыз. Учурда сиздин дагы бир шакирттериңиз пайда болуп келе жаткан экен, Эми шакирт десек тууралуу билбейм, бирок ал негизи мындай атайын окуйм деп келбейт, бирок мектеп учурунда үйрөнүп, анан улантам деп каалоочулар үчүн да ал нерсе. Анан эми бир чети сабак берип аткандан кийин устат шакирт деп койсок деле болот. Албетте. Туура, анткени сиз өз билгениңизди, билимиңизди үйрөнөм деп келген инсандарга үйрөткөнүңүз бул албетте устат катары эсептелинет. Анан айта кетсеңиз, кайсы университетте сабак бересиз жана ал жака бир гана ошол жерде окуган инсандар катыша алабы же болбосо сырттан да комуз үйрөнөм деп келген инсандарга да мүмкүнчүлүктөр барбы? Негизи ал жерде көбүнчө студенттер, университет, улуттук университет биздин Жусуп Баласагын атындагы. Ал жерде атайын музыкалык бөлүм жок. Ошол кружок катары деп атпайм, анткени музыкага шыгы бар, каалоочулар үчүн гана да. Атайын ал жерде музыкалык бөлүм же факультет жок. Демек, сырттан келсе да боло берет, Сырттан келип, комуз үйрөнүүнү каалагандар үчүн дагы жол бар. Жеке сабак алам дегендер. Жеке сабак алам дегендер. Университеттен башка да бир жерлерде, ишканаларда өзүңүздүн өнөрүңүздү үйрөтүп тартуулап келесизби же бир гана ошол Сокулук районунун Аксамай элдик фольклордук ансамбль бар, ошол жакта дагы солист катары эмгектенем. Солист катары абдан жакшы. Ансамбль менен ырдап. Анан айтсаңыз, ошол чыгармачылык бир атадан балага же болбосо бир тукумулайт деп айтып коюшат эмеспи? Сизге дагы ушул ыр кантип келип калган, кантип ырдап калдыңыз эле, кимден өткөн бул талант? Негизи биз үй бүлөдө атам ырдайт, анан бир туугандарым бардыгы эле жакшы ырдашат, бирок менден кийинки сиңдим дагы ошол Бишеналиев атындагы улуттук
Маданият жана искусство Маданият жана университети. искусство университетинде окуйт. Азыр аты өзгөрүп такыр оюма келбей калбады. Улуттук наамын албады кече жакында эле. Анан мен да ошол жакта аяктагам. Анан сиңдим ошол жакта билим алып атат. Андан сырткары иним дагы ырга жакын. Анан баарыбызга эле ушул атам тараптан өткөн деп ойлойм. Анткени атам билим алган эмес, бирок мындай байкасам ошол кулагы, слуху жакшы, темпке түшүрдөй алат. Демек сиз үй бүлөңүздөр менен баардыгыңыздар биргеликте бир чыгармачыл адамдар турбайсыздарбы? Анан ошол сиз дагы, сиздин иниңиз, бир туугандарыңыз дагы, өзүңүз дагы ушул чыгармачылыкты тандаганыңызга үй бүлөңүз эч качан каршы болбосо керек. Анткени баардык мүчөлөрү үй бүлөнүн чыгармачыл инсандар сөзсүз колдоп, өзүнүн колдон келген жардамын берет болуш керек. Иним болсо Токтогулда музыкалык мектепте билим алат. Ал жакта азыр 6-класс болуп атабы, ошондо кадимкидей эле музыкалык мектепте. Ошол жакта комуз үйрөнүп атат. Анан мен мектеп учурунда ошентип комуз үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Анан эгер кызыкса деп ошол жака тапшырып койгонбуз. Анан эч кандай деле каршылык жок, ошо тескерисинче колдоо иретинде ошол инимдин кызыккан жагына багыттаганбыз да, мындайча айтканда, жардам берип. Эң туура айта кетсеңиз, комуз аябай сонун эткенсиз, мындан башка дагы кандай кыргыздын улуттук аспаптары же болбосо эстрадный аспаптар, гитара, ошол сыяктуу кайсы инструментте дагы ойной аласыз? Негизи комузду мен ошо 11-дө бүтүп келип бул жакта университеттен эле үйрөнүп баштагам. Анан дагы деле үйрөнүп атам десем болот да, себеби муну үйрөнүп бүтпөйсүң да негизи бул комуздучу. Анан дагы башка аспаптар болсо, университетте окуп жүргөндө чопочор, ооз комуз деген сыяктуу кыргыздын улуттук аспаптарын үйрөнгөм, бирок мындай профессионалдуу деңгээлде чертип алып кеткен эмесмин, бирок базалык тармагын үйрөнүп алгам да. Жакшылап отуруп карасам ойнойм. Анан азырынча комуз эле, анан гитараны кээде кылдыратып коем, бирок аны деле көп ойнобойм. Демек, бир эмелерде бар эмеспи? 10 жаштан өтүп калгандан кийин, мүмкүн 18 жаштан өтүп калгандан кийин колу катып калды деп, комуз үйрөнө албайт деп коюшат эмеспи? Бирок азыр сиз 11-класста бүтүп келип үйрөндүм десеңиз, демек үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк бар экен. Мүмкүнчүлүк бар, албетте, эч качан кеч эмес. Себеби 18 эмес, 38 жаштан баштап деле үйрөнгөндөр бар, кызыгып. Анан бир чети болот, эрте кармап, эрте үйрөнгөндөр баары бир башкача деңгээлде комузчу болот да, алар менен бизди салыштырып болбойт. Анткени алар уже кичинесинен баштап эле комуз кармагандар баары бир башкача болот. Сиз дагы алардан кем калбаган, абдан бир комузду өзүм да аларга теңей албайм. ырчылардын катарында экенсиз. Туура айтасыз. Аракетиңизге берекет дейбиз. Кандай дейсиз, дагы бир жагымдуу чыгарма сурансак? Ооба, Назгүл эжекебиз бизге келер замат эле айтты эле, мен көрүүчүлөр үчүн таң атпай, жагымдуу маанай тартуулап, уйкусун ачканга көп ырлардан ырдап берем деп, эмесе сизден дагы бир чыгарма болсун. Комузум кыялып атат. Таң атпай жертилип таң калып атат окшойт булар. Анда Элмирбек Иманалиев агабыздын Сүйүүнүн мерес мыйзамы деген акыркы чыгармалардын бири бар, ошону карап берейин.
адашкан жөжөдөй сен издеп чыйпылдап жөнөмөй серпилсем бир сенсиң билмексең сен үчүн бир жалгыз мен өгөй серпилсем бир сенсиң билмексең эй сен үчүн бир жалгыз мен өгөй белжиген дүйнөгө батпайымчы мен келем сен эшик ачпайсың мен жетчү бактының ыйладым мен кетчү жолума таштайсың мен жетчү бактының ыйладым мен кетчү жолума таштайсың. Сүңгүп мен чыга албастан айт сүрүлгөн сөзүлгөн жаран айт сүйүүнүн бул мерес мыйзамы сүйдүргөн сүйгөндүң аябай сүйүүнүн бул мерес мыйзамы эй сүйдүргөн сүйгөндүң аябай белжиген дүйнөгө батпайымчы мен келем сен эшик ачпайсың мен жетчү бактының ыйладым мен кетчү жолума таштайсың мен жетчү бактының ыйладым мен кетчү жолума таштайсың эй мен келем сен эшик ачпайсың. Баракелде, баракелде. Абдан сонун чыгарма болду. Эмирбек Иманалиев агабыздын көзү өтүп кеткен болсо да чыгармалары ар дайым биз менен өлбөй өчпөй сиз сыяктуу таланттуу инсандар жан берип ушинтип ырдап жүрөсүздөр. Абдан сонун чыгарма болду. Мен бир суроо бергим келип турат. Балким биздин көрөрмандардын арасында мырзалар карап суктанып олтургандыр. Өзүңүз жөнүндө турмуш курдуңуз беле же азырынча эрте деп ойлойсузбу? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Турмуш кура элекмин. Убактысы балким келе элек, бирок буюрса. Ооба, мырзаларга үчүн дагы жооп болду десек жаңылышпайбыз. Анан айтсаңыз деги эле сиз кандай жааттагы чыгармаларды көбүрөөк аткарасыз? Көбүнчө жан дүйнөмө ошол лирикалык ырлар жакын. Билбейм негедир. Жакшы көрөм, жакшы көрүп ырдайм. Анан терме санат дастандарда аткарып, мындай бир тармактуу эмес, универсалдуу болууга аракет кылабыз. Эң сонун. Анан азыркы учурда бир тойлор дагы көбөйүп келе жаткан чагы, анан тойдун дагы ырларын ырдайсызбы? Бир шаңдуу ырлар болот го. Ооба, бар. Эми заманбап заманга жараша. Эстрадалык ырларды дагы сөзсүз түрдө аткарыш керек. Комуз менен чектелип калсаң дагы болбойт дегендей. Анан тойго жараша, эми тойго жараша дебейм, бирок эстрадалык багытта дагы өзүмдүн табитиме ылайыктуу ырларды аткарып жүрөм. Ошолор тойлордо аткарып жүрөм да. Анан атайын той үчүн деп жазылган деле ырларым жок. Ушул эстрадный жаатта деп калдыңыз, шаңдуу жаатта, ошол жанрда же болбосо өзүңүз клип тартып, комуздан сырткары эстрада жаатына да комузду эмес микрофон кармап ырдап каласызбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Көрүп калабыз клиптериңизди. Андай ырлар бар. Анан YouTube каналыма жүктөп эле ошол азыр ушундай болуп калат. YouTube каналыңызды айта кетсеңиз, балким биздин көрүүчүлөрдүн арасында азыр карап олтуруп, кайсы жактан көрсөм экен, же болбосо Instagram баракчасын, же болбосо ошондой эле өзүнүн чыгармачылыгын кайсыл жак менен бөлүшөт экен деп балким суроо жагалып тургандыр, Назгүл Ханыбекова деп YouTube канал YouTube'дан жазса эле чат.
көрө алабыз э. Ооба, Анан сөз. акыркы жолу кайсыл күнү, кайсыл убакта ошол жаңы клип тарттыңыз эле, жаңы ырыңыз кайсыл убакта чыкты эле? Акыркы ыр кечирчи деген аталышта болду. Андан бери жаңы ырларды жазып чыга элекпиз. Ошол эми иштеп баштайын деп атам. Жаңылышпасам 1 жыл мурда, э? 1 жылдай болуп калды го. Анан ортодо бир аз тыныгуу болуп, ошол жакшы кирише албай турам азыркы учурда. Бирок сөзсүз түрдө иштеш керек, аракет кылыш керек. Туура айтасыз. Мен эмнегедир комуздун көзүнө сиздин үнүңүзгө мындай тоя албай турам да. Балким сиз айтып калгандай шаңдуу бир чыгарма аткарып бересиз. Шаңдуу, э? Жарайт, анда. Көрүүчүлөрүбүздүн дагы таңкы уткусун, таңкы маанайын ачып, биздин бүгүнкү мейманыбыз Назгүл Кадырбекова сиздер үчүн жагымдуу бир чыгарма аткарып бергени турат. Ак калпакчан бирөө бар деген бизде жаш чыгарма бар. Ошону аткарып берейин. Биз буну ошол биздин репертуарыбызда бар, Маржан тобунда көп жерлерде ошол чыгарманы аткарып жүрөбүз. Элесимде бирөө бар, элжиреткен мүдө бар, элеп алган жүрөгүмдү эмигимде күнөө бар. Элеп алган жүрөгүмдү эмигимде күнөө бар. Элеп алган жүрөгүмдү эмигимде күнөө бар. Кыялымда бирөө бар, кылтей түшкөн мүдө бар. Делбири болду жүрөгүм, ай дегигимде күнөө бар. Делбири болду жүрөгүм, ай дегигимде күнөө бар. Делбири болду жүрөгүм, ай дегигимде күнөө бар. Айдын көлгө барсамбы, аккуга кушум салсамбы, азабың тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы. Азабың тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы. Азабың тартып жүргүчө мен асылың болуп алсамбы. Өзүнгө сууга барсамбы, өрдөккө кушум салсамбы, өзүңө тагдыр буйруса мен өмүрлөш болуп алсамбы. Өзүңө тагдыр буйруса мен өмүрлөш болуп алсамбы. Өзүңө тагдыр буйруса мен өмүрлөш болуп алсамбы. Жакшы тилде тилөө бар, жаман тилде бүлөө бар. Ак калпагын булгалаган араңарда бирөө бар. Ак калпагын булгалаган араңарда бирөө бар. Ак калпагын булгалаган араңарда бирөө бар. Атын айтпайм бирөө бар. Ай баракелде. Андан сонун балким атын айтпайм деп калдыңыз, бизге айтасыз. Ошол ырдагыдай эле атын айтпайм. Мейли, ал өзүңүздө сыр бойдон калсын. Ооба, азыркы учурда репертуарыңызда канча ыр бар? Репертуарда мисалы комуз менен көп эле, комуздун коштоосунда эми кыргыздын чыгармаларын көп эле аткарып жүрөм. Аларды негизи санабап турмун деле, анан эстрадалык багытта деле 10дон ашык жазылган ырлар бар. Ал эми учурда кандай пландар болуп жатат, чыгармачылык жаатта? Эмнелерди коюп жатасыз, эмнелерди пландап жатасыз? Пландар ошол, иштеш керек, аракет кылыш керек. Ырларды жаздырыш керек деген. Туура айтасыз, кыргыз элине кызмат кылыш керек. Бардык эле. Маданиятка кызмат кылыш керек, аныңызга кошулабыз. Абдан туура айтасыз.
Сиз айтып кеттиңиз, ошол Маржан тобу жөнүндө кененирээк маалымат берип койсоңуз. Топко биз ошол 2017-жылдан баштап топ менен ошол сахналарга чыгып ырдап келе жатам дедим да. Ошол биз акыркы алынган кыздар болуп калабыз да, топко акыркы. Андан бери кыздарды ошо кабыл ала элекпиз. Андан азыр ошол топ мындай активдүү иштебей эле десек болот да, себеби ар ким ошол өз турмушу, тиричилиги десем болобу, ошол кыздардан түзүлгөн топ да. Анан бирок сөзсүз түрдө жолугуп, Жетекчиңиздер ким? азыркы учурда ошол Нуржан Түмөнбаева жетекчи. Ал эми ушул Маржан тобуна дагы кошулам деген ырчы кыздарыбыз болушу мүмкүн. Аларга дагы кандай критерийлер менен кабыл аласыздар ушул Маржан тобуна? Же кандайдыр бир учурда топтун бир мүчөсү өзүнүн шартына байланыштуу топтон чыккандан кийин анан кабыл аласыздарбы же кабыл ала бересиздерби? Кастинг түрүндө же болбосо? Негизи кастинг же кабыл алуу боло элек, бирок боло турган болсо сөзсүз түрдө ушул комуздун коштоосунда ырдаш керек. Ырдап эле тим болбостон ошол анын тембри ушул термесин аттастарындагы ылайык келиш керек деген ушундай критерийлер болсо керек. Анан биз эми топтун кичүүлөрү болуп көп нерсени айта албай калабыз да. Кандай нерсе. Туура айтасыз. Айта кетсеңиз, мен суроо бергим келип турат. Сиз обондуурлардан өзүм эстрада жаатында бир 10дон ашык деп калдыңыз, Сөзү обондорун өзүңүз жазасызбы же бирөөлөр акын тааныштарыңыз же болбосо ошол музыкант тааныштарыңыз, кесиптештериңиз жардамдашып, обонун жазышып же сөзүн жазышып дегендей? Мен ошо бизде ырдалган эле ырларды жаңылап ырдап чыккам. Казактан дагы ырларды которулган даяр бизде Алтынай эжебиз, Нарбай эжебиз ырдап жүргөндөрдү дагы аткарып чыккам. Негизги репертуарда ошол мурдагы эле ырдалган ырлар жаңылап. Эң сонун Өзүмдүн автордук чыгармам жок да эми. Ошону түшүндүрүп айтпайм. Ооба, эми да алдыда пландар болуш керек, өзүм чыгарам деген дагы жакшы тилектер бар болуш керек. Эми сизге дагы ыраазычылыктарды билдиребиз. Абдан биздин көрүүчүлөргө дагы сонун маанай тартууладыңыз деп айтсам жаңылышпаймын. Сизге ыраазычылык, дагы да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да көп чыгармаларды жарата бериңиз демекчибиз. Туура айтасыз. Келип бергениңизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Кыргыздын маданиятына, Кыргызстандын жакшылыктарына кызмат кылып, буюрса мындан да жакшы ийгиликтерди багындырасыз деген ойдобуз. Дагы эмне дейбиз? Балким биз акыркы жолу сизден бир жагымдуу чыгарма суранып калабыз. Эгерде каршы болбосоңуздар. Көрүүчүлөрүбүз да каршы эмес болуп ойлойбуз, Соңку чыгарма Көрүүчүлөрүбүз дагы көп чыгармалардан жаңыртып берсе деп дагы күтүп жатышкан болуш керек. Ашырал Айталиев атабыздын Жылкы чыңыры деген чыгармасы бар, ошону аткарып берейин. Асыл бир тукум мингеним, салкын тор жайыло жүргөнүм, эриктим жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Эриктим жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкоттой чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың ай, сагындым келчи сүйгөнүм. Санадан такыр чыкпайсың ай, сагындым келчи сүйгөнүм. Ыргалса желге жалбырак, ыргышта бүр
таргымак камыкпа келер деген сиби ай карайт көктөн жалдырап камыкпа келер деген сиби ай карайт көктөн жалдырап сен жылкычы мен чабан кыйкырып добуш үн салам өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндө бөссүн нур заман өлкөбүз үчүн иштейли өркүндө бөссүн нур заман. Азаматсыз абдан сонун чыгарма болду, шаңдуу, кыргыз элинин маанайын көтөргөн, албетте биздин көрүүчүлөргө жаккан. Ооба. Эмесе сизге эркин микрофон болсун, көрүүчүлөрүбүзгө салам жолдоп кетсеңиз болот. Чоң рахмат сиздерге, жалпы жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушундай элдин маанайын көтөрүп, жагымдуу маанай тартуулап жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Сизге да чыгармачылык мындан ары ийгиликтер каалайбыз. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүнкү мейманыбыз Маржан тобунун солисти, маданияттын мыкты кызматкери ырчы Назгүл Каныбекова болду. Эми эфирибизди жагымдуу чыгарма менен улантабыз. Мына урматтуу достор, абдан сонун маек болду, абдан сонун чыгармалар болду. Буюрса маанайыбыз көтөрүлүп, мындан аркы ушул күнүбүз ушундай маанайда уланат деп үмүттөнүп калабыз. Биз өз берүүбүздү улантабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Алдыда дагы биздин сиздерге пайдалуу болгон жагымдуу бир меймандарыбыз күтүп турат. Анда эмесе бир чыгармадан соң биз маегибизди улантабыз.